Кадамжайда өспүрүм кыздын зордукталып анан өлтүрүлүшү коомчулукта катуу талкуу жаратты. Мындан улам коомчулукта зөөкүрлөрдү өлүм жазасына тартуу сунушу айтылууда. Эл өкүлдөрү бул пикирде кандай карайт, чогуу сурап көрөлү. Депутат Адахан Мадумаров мындай зөөкүрлүккө барган жарандар эч качан адам болбойт деген пикирде. Өлүм жазасы болуу керек, себеп бир жолу эсиңиздерде барбы? Сиздердин эсиңиздерде жок болсо керек, 2009 жылы бир эле инсан 4 кишини бир күндө өлтүргөн да. Өзүнүн аялын, үйүндө иштеп аткан 2 жумушчусун, андан кийин такси менен качып келип, анан камчынын арасына кирип, таксисти да өлтүрүп, анан Казакстан чек-арасында кармалган. Эмне үчүн ошол 4 инсанды жырткычтык менен өлтүргөн инсанды биз кармап, аны коргоп, аны тамак берип, ага кийинтирип, ушундай кылышыбыз керек. Ал киши болбойт. Адам ол 5 жашар, 3 жашар кыздарды зорлуктагандар, алар киши болобу? Киши болбойт. Мындай пикирди колдобогон эл өкүлдөрү дагы бар. Айрымдарынын айтымында өлүм жазасын киргизүү менен кылмыштуулук азайбаган өлкөлөр бар. Өлүм жазасынын кереги жок. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет, жана соттолуп кетет. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бул ачуу чындык. Мүмкүн келечекте идеалдуу түрдө сот системасы болгондон кийин, тергөө органдары абсолюттук түрдө, кристалдуу түрдө таза болгондон кийин ойлонуш турсак болот. Мен мындай акмаларга каршымын, чындап эле. Мыйзамдуулук болуш керек да, бирок ошол мыйзамдуулукту өкмөт гарантировать этип бериш керек да. Айрым эл өкүлдөрү коомдо тартип катуу сакталып, коопсуз шаардын талаптары так аткарылса, кылмыштуулуктун саны азаймак. Биз үйдө болсок деле балдарга көңүл бөлбөй калдык. Түнү менен ошко тойго барып, анан кайра келгенге убакыт табабыз. Отуруштун 30 түрү бар. Тууган отуруш, бажы отуруш, классташ отуруш, дос отуруш, бильярдка барып атабыз, футболго барып атабыз, өтүбүз айрылгыча аш жеп атабыз, бирок балдарга убакыт бербей атабыз. Үйдө отурсак дагы же сотка көрөбүз, же телевизор көрөбүз. Апалар сериал көрөт, аларга Кемаль маанилүүрөөк. А биз болсо UFC көрөбүз, же футбол көрөбүз. Балаң жаныңа келсе бар, китеп оку, ойно. Бир суроо берсе айтасың, башымды ооруп, ансы эле чарчап келдим деп. Балабыз жаныбызда туруп карабыз калып атат. Ошон үчүн биз дагы күнөөлүүбүз, кимибиз кыйратып тарбия берип атабыз. Дайым айтабыз, биз жакшы чыктык, балдар жаман чыгып калды. Биз жакшы чыгып калсак, эгерде бул биздин менет эмес, биздин аталардын менети. Азыркы мун жаман чыкса, ал биздин кемчилдигибиз, биздин күнөөбүз. Биз эми жана интернет булактарына чыгып калса эле коңгуроо кагып, контролго алып, ушундай бир неме болуп атпайбы, иш чаралар көрүлүп атпайбы. Бул негизи өзү ансыз деле автоматтык түрдө системно иштей турган болуш керек да. Ар бир жаран коркпой, өзүнүн баласын, өзүнүн кызын эшке чыккандай болуп, мектепке баргандай болгондой ушундай коом түзүшүбүз керек. Буга чейин дагы биздин жаш балдарыбызды ур токмокко алгандар, бир топ зордук, зомбулуктарды көрүлө келе атабыз да. Бирок айтып келе атабыз, бирок эч кандай бир мындай катуу жаза келбейт да. Буну эми жалпы мамлекеттик, мен жана дагы сунуш бердим, бул мамлекеттик деңгээлде бир колго ала турган нерсе. Кээ бир учурда чын эле ойлоп каласың, өлүм жазаны кайтарыш керек депчи. Кантип 25ке чыгып туруп, үчөөлөп 14 кичинекей нарестени зордуктап, муунтуп өлтүрүп турбанын ичине тыгып койгон, бул билбейм. Табигатта жаныбарда да мындай жок да. Бул коомдун жоготуу деп эсептесек, бул идеология жоктугунан биз саясатка киришип кетип, капитализмге киришип кетип, акча деп эле адамды унутуп калыппыз да. Ал эми коомдогу болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган активдүү жарандар дагы түрдүү пикирлерин билдирүүдө. Өз кыздарын, уулдарын көздүн карегиндей сактаган эл бололу. Кедей мамлекет болгон уят эмес, зордук, зомбулук ачык жасалган мамлекет болгон шермендечилик. Наристелерди, өспүрүмдөрдү, аялдарды кордогон зөөкүрлөр эл менен эл болуп жашоого татыктуу эмес. Массалык түрдө эл агартуу иштерин жүргүзүүнү жана жазаны күчөтүүнү мамлекеттик деңгээлде ишке ашырууларын талап кылабыз. Жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу. Кадамжайдагы 8-класс кыздын өлүмү баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутtu. Качанкыга чейин кыз келиндерге зордук, зомбулук улана берет. Дагы канча кыз өлүшү керек? Кыргызстан чын эле кыздар үчүн кооптуу өлкө болуп калдыбы? Келиңиздер биргеликте каршы туралы, талап кылалы, үн кошолу, кайдыгер болбойлу. Бардык кайдыгер эмес жарандарды Нарын шаарында өтүүчү "Мен коопсуз өлкөдө жашагым келет" аттуу тынчтык митингге чакырабыз. Тынчтык митинг кыз келиндерге карата зордук, зомбулукка каршы турууга, жогорудагы окуянын тыкыр иликтенишине,
коопсуз өлкөдө жашагысы келген кыздарга арналат. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго, башкы прокурору Курманкул Зулушевке, акыйкатчы Атыр Абдрахматовага кайрылуу жолдонот. Келиңиздер, барыбызда бала бар. Балдар кыздарга карата зордук, зомбулукка каршы туралы, талап кылалы, үн кошолу, кайдыгер болбойлу. Эскертүү: саясатчы жеке саясатчылардын дарегине пикир айтууга, ар кандай провокацияга жол берилбейт. Педофилия коомдук оору. Мамлекетте мыйзам иштеп, коррупция токтоп, экономика өсүп, социалдык теңчилик камсыздалып, мамлекеттик идеология иштеп, калк иш менен камсыз болуп, массалык миграция токтоп, эл менен өкмөт бири-бирине ишеним артып, журт камыр-жумур болмоюн кылмышкерлердин башын кессең да, чатын кессең да токтобойт бул илдет. Кыз бул биздин келечек, кыз бул эртеңки эне, кызыгын көрбөй дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук деп айтылгандай, бүгүнкү кордолуп жаткан кыз келиндерди бизди башка жактан эмес, өзүбүздүн кыргыздын жигиттери жасап жатканы өтө аянычтуу. Мындай маселени президент дагы көз жаздымда калтырган жок. Окшош кылмыштар кайталанган сайын ажоо өз көзөмөлүнө алганы менен жыйынтык болбой жатканы коомчулуктун сынына кабылууда.